Кудайдын чакырыгы 17 январь. Баланы башынан түз жолго сал. Ошондо ал ошол жолдон караганда да чыкпайт. Акылман Сулаймандын китебинен. Биздин балдарыбыз Кудай бизге ишенип тапшырган чоң байлык. Алар коомдун келечеги гана эмес. Алар Теңирдин мурасы. Балдар Теңир берген мурас делет Забур китебинде. Балдарды тарбиялоо убактылуу эле аткарып койчу милдет эмес. Ата-энелерге тапшырган Кудайдын руханий тапшырмасы. Балдар биздин менчигибиз эмес. Алар бизге убактылуу берилген. Аларды дүйнөнүн өлчөмдөрү менен эмес, Кудайдын эркине ылайык тарбиялаганыбыз эң туура. Ошону түшүнгөндө бизде тарбиялоого жоопкерчилик пайда болот. Жана сыйынуу менен мамиле кыла баштайбыз. Эң керектүүсү, эң маанилүүсү бул балдарга үлгү болуу. Биздин жашообуздан алар сыйынууну көрсө, оңой кечире алганыбызды көрсө, сүйүү жана момундукту көрсө, Кудайдын жолун оңой кабыл алышат. Дагы бир маанилүү нерсе, мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Аларды үйдө отурганда да, жолдо бара жатканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Кудайдын чындыктары күнүмдүк жашообузда жаңырып турсун. Дагы бир өтө маанилүү нерсе, балдарыбыздын ар бир кадамын Кудайга тапшырып туруу. Биз дайыма алар менен боло албайбыз. Ошондуктан ата-эненин сыйынуусу бала үчүн өтө күчтүү корго чеп жана колдоо. Алардын жүрөктөрү үчүн, келечеги үчүн, аларды курчаган адамдар үчүн сыйынгыла. Тарбиялоонун эң түпкү максаты баланы Кудай менен тааныштыруу, Кудайга жакындатуу. Бала жашоосун Кудай менен улантып кетсе, тарбиянын максаты ошо.